Балдардын колу менен жаралган дүйнө. Чек ара аймактарынын жаштары өздөрүнүн социалдык долбоорлорун сунуштап, кичи грант алуу мүмкүнчүлүктөрү каралууда. Долбоор чексиз достук аталышында өткөрүлүп, Кыргызстан менен Өзбекстандын жаштарынын ынтымагын бекемдөө максатында уюштурулууда. Өлкөнүн түштүгүндөгү чек ара аймактарында жашаган окуучулар инновациялык долбоор өнөрканасына катышып, социалдык көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштарын иштеп чыгышты. Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар жана айыл демилгесинин алкагында Ош, Баткен жана Кочкор Ата шаарларынын жаш өспүрүмдөрү долбоорго тартылган. Ош шаарында жаш өспүрүмдөр Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгын бекемдөөчү социалдык жана бизнес пландарын сунуштап, макеттик долбоорун тандоочу комиссияга көрсөтүштү. Иш-чарага Ош облусунун чек ара аймагында жайгашкан региондордун окуучулары тартылып, бир нече ай толеранттуулукту арттыруу боюнча тайын окуулардан өткөн. Чек ара аймактарында жашаган жаштар социалдык көйгөйлөр үчүн инновациялык чечимдерди таап, жергиликтүү бийлик менен кызматташуудагы жарандык ролун жакшыртууга багытталган. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн жарандык позициясын калыптандырууга атайын мүмкүнчүлүктөр каралган. Биз 9 чек ара айыл өкмөттөрүндө иштеп баратабыз. Бул Ош, Жалал Абад, Баткен областарында. Ошол 9 айыл өкмөттүн ичинен азыр бир 10 чакты долбоор каржыланат. Бул жакта каржынын суммасы $300 эле тегереги. Эң негизги максат бул балдарды шыктандыруу. Ал сумманын бул эмеси максаты эмес да, негизи ошо балдар чечүү жолун, көйгөйдү аныктап, чечүү жолдорун издеп тапканга ошол нерсеге үйрөтүү. Мээрим Алымжан кызы Кара Суу районуна караштуу Мөнөк айылынан келген. Чексиз достук долбоорунун алкагында атайын дилгир аталышындагы топ түзүп, өз айылындагы көйгөйдү көтөрүп чыккан. Мээримдин айылында балдар үчүн ойной турган эс алуучу жай жок болгондуктан 110 000 сомдук долбоор даярдаган. Эгер долбоору ишке ашып калса, айылдагы жаштардын достук ордосу түптөлөт деп толук ишенет. Эс алуучу бактын курулушуна айылдык демөөрчүлөрдү да тапкан. Бизге демөөрчүлөр да жардам берем деп колдоосун да алдык. Бул жерге айланасын тоскону жарыктандырууга жана оюн ойноочу качеляларга жана башка нерселерге кетти. Эс алуу багы, достук багы. Бул жерде бардык шарттар бар десем болот. Жарыктандыруу жана бул жерде шахмат шашка ойноочу жайлар, эс алып кетүүчү жайлар бар. Өлкөдө балдардын билим деңгээлин жогорулатуу, интеллектуалдык жактан өнүктүрүү жана жарандык укуктарын коргоо максатында бир катар ийри долбоорлор иштеп жатат. Мамлекет балдарды коргоо жана камсыздоо үчүн эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташтыкты колдоого алган. Чексиз достук долбоору 2019-жылдын июнь айында башталган. Максаты чек арада жашаган жаштардын потенциалын көтөрүү болуп саналат. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийликке жардам берүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө жаштарыбыздын көптөгөн маселелерди көтөрдү. Айылдагы ошол көйгөйлөрүн изилдеп чыгып, аларды сунуштап чечүүгө. Албетте ал учурда биздин мамлекеттик органдар дагы жакында жардам көрсөтүп чечүүгө, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик администрация, биздин мамлекеттик агенттик дайыма буларды колдоого даярбыз, колдоп келатабыз. Мен ойлойм, бул иш-чаранын жыйынтыгы бир өтө чоң деңгээлге жетет. Балдардын сунуштары комиссиянын сыноосунан өтүп, эң алдыңкы долбоор балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарлар жана айылдар демилгесинин алкагында каржыланат. Комиссия 4 критерий менен карап тандоодон өткөрөт. Анда инновациялык чечим, тынчтык куруу, реалдуулугу жана коомго тийгизген таасири болушу зарыл. Кызык идеялар бар, бул бизнес идеялар бар, кээ бирлери социалдык идеялар бар. Мен ишенем, бул ушундай кичинекей нерселерден биз бир чоң геос саясатка таасир бере алабыз деп ойлойм да, потому что биз ошол тенденцияны мындай баштап атабыз да. Жаштар тынчтык үчүн, жаштар өлкөнүн, региондун биримдиги үчүн деп ошол тенденцияны баштап атабыз да. Чек ара аймагындагы жаштардын достугун бекемдөөгө багытталган долбоор жай айларына чейин уланат. Долбоордун жүрүшүндө достук багы, достук фестивалдар жана жаштар үчүн заманбап коворкинг борбору уюштурулат. Ошондой эле Өзбекстанга экспорт боло турган продукцияны иштетип чыгаруу боюнча бизнес долбоорлор жүргүзүлөт. Абдумалик Базарбаев, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.